Тапкан киреше эми ар кайсы блогерликке ар кандай өзүнүн иштегендерине жараша. Бул жол менен мисалы үчүн бир блогер мен көбүнчө дайыма бизди реклама кыл, жарнама кыл деген чоңураак компаниялар болсо, 1-2 видеого сүйлөшпөйбүз, алар менен 1 жылдык контракт менен сүйлөшөбүз да. Негизинен бул мындай да, блогерлик деген нерсе аябай стабилдүү деп айта албаймын. Бул нерсе ошол эле Инстаграмдын активдүүлүгүнөн көз каранды. Дайыма Инстаграмдын активи түшүп кете турган болсо, көрүү просмотрлар аз боло турган болсо, реклама эч кандай түшпөйт деле да. Ошон үчүн дайыма биринчиден ошол Инстаграмды жакшылап, кызыктуу кылып алып барганга, стористерди күн сайын чыгарып, видео рилстерди чыгарып, көбүрөөк элге пайдасы тие тургандай бир нерселерди көбүрөөк чыгарса, аудитория көбүрөөк болот, ошого жараша баягы жарнама берүүчүлөр дагы көбүрөөк чыгып баштайт да. Анан мына азыр көрүп аткандай блогерлер, мисалы биз налог төлөйбүз. Налог төлөп аткандан кийин демек каражат түшүп атат деген нерсени билгизет да. Бул дагы бир жаңы кесип болуп калды да. Каражат жагы жакшы, мындай жакшы деген сөздүн интонациясын байкадыңыздарбы? Үйлөңдү бакканга, баскан турганыңа жакшы эле болот. Калган цифраларын айтылбайт экен, түшүнүп калдым да. Тармагым көбүрөөк болгон үчүн, көп тармак болгондугу үчүн меники аралашып кете берет. Актерлук менен Инстаграм, мисалы таза эле блогерликтен тааныла турган болсом, мен анда так сумманы айтып бермекмин да. Момундай болот негизи деп, биздики, меники аралашып кете берет. Сен мыктыңсыңдын гонорары менен тияктын гонорары аралашып кете берип, анан айына каяктан кандай келди деле түшүнбөй каласың да. Бирок жакшы экен да, каяктан келгенин билбей акча келип турган, ошондой болсун.